Biz Bişkekteyiz. Assalamu alaikum. Урматтуу достор, мекендештер, жалпы эле кыргызстандыктар, амансыздарбы? Бишкектин так ортосу болгон Ак үйүндөбүз. Бул жерде кандай өзгөрүүлөр болуп жатат, кандай жаңылыктар бар сиздерге көрсөтүп өтөлү. Улуттук медиа бүгүнкү учурда Кыргыз Республикабыздын 1000 кылымдан жогору тарыхы бар Бишкек шаарында сиздерге ушул жерде канчалаган сонун гүлдөр, бактарактар, моундай болгон жакында иштей турган фонтандарды көрсөтөлү өтөлү дедик. Ак үй башынан канчалаган жакшы күндөрдү, жаман күндөрдү өткөзгөн борборубуздун мындай ак үйү. Бул жерде учурда жогорку кеңештин депутаттары гана отурат. Президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич өзүнүн кеңсесине чыгып кетти. Бул жерде ошондой эле дагы деле бүтпөгөн стройка иштер жүрүп жатат экен. Жолдорду, ошондой эле тротуарларды жаңылап жатат экен. Анан бул жерде моундай болгон бир сонун мрамордон жасалган таман таштар өтө бышык, өтө бир катуу таштар менен жасалган. Мурда ошол өзүңүздөр билгендей Т чекесинде бир решеткалар калып кетиптир. Бүт курчалган ак үйдүн тегереги решетка болчу. Аларды ошол президентибиз Садыр Жапаров келгенден кийин толугу менен алдырган. Моминтип ак үйдүн тегереги толугу менен ачык. Мондай болгон бузулган таштарды алып кайрадан жаңылап жатышат экен жумушчулар. Монтип таштарды бул жакка алып ордуна башка коет окшойт. Бул жакка ушул техниканы коюп коюшкан. Мусулларны алып ташып чыгарып турушат экен. Мындай болуп таштар толугу менен алган. Кайрадан артынан буга жаңыдай жаңыланган таштарды басып, көркүнө көрк кошуп, ондай болуп жасап жатышат. Бул да болсо биздин Кыргыз Республикасынын жүзү. Анткени бул жерге канчалаган туристтер келет, канчалаган өлкөлөрдөн элдер келет. Ассаламу алейкум. Арбаңыздар. Ассаламу алейкум. Тамагыңыздар таттуу болсун. Бул эч кандай бир кафе же плитка эмес, урматтуу көрүүчү. Бул Кыргызстандын өзүнүн местный мрамор таштары. Эки чекелерин басып, учурда үстүлөрү калыптыр.
Бул болсо ошол ак үйдүн жолдон келгенде сол тарабы болуп калат. Мындай болуп өтө гана аябагандай гана сонун таман таштар басылып бул жерлерге жумушчулар. Арыбаңыздар устакелер. Саксыздарбы? Так, ошол жумушчулар басып жаткан мрамор таш. Калыңдыгы кыйла калың. Бул ак үйдөгү канчалаган президенттерди, канчалаган министрлерди, депутаттарды ичинде кызмат кылдыртты. Жана кызмат кылдыртып жатат учурда. Таштардын, таман таштардын свети түсү дагы аябай бир көңүл көтөрө турган жакшы таштар экен. Адам кар жайыбы, жамгыр жайыбы адам тайгаланбайт. Азыркы учурда эми көңүңүздөр көрүп жаткандай таштардын да түрү чыгып кетти. Адамдар сыйгаланып, жыгылып, жан башы сынып кетти. Карыган аталарыбыз, апаларыбыз, чоң эне, чоң аталарыбыз. Ошого мага таш коопсуз таш экен. Жумушчулар азаматсыздар, өтө бат, өтө так жумушту аткарып жатат экенсиздер. Бир косяк таап айтып берели десек, косяк таба албай атабыз. Жолдун мындай болгон кагаздарды дагы коюп, үстүнө тупурак себеп анан мындай килемчелерди таштап үстүнө таман таш басып жатышат экен. Бул ошол жердин эзилип кетпешине жардам берет. Анткени жер зактайт, жамгыр жайт, кар жайт. Ошондо таман таштар эзилип кетиши мүмкүн. Ошого байланыштуу моундай болгон ак бөз деп коебузбу, кагаздарбы таштап, үстүнө щебенка таштап, анан таман таштарды басышат бул жерге. Ак үйдүн бир эле жерлери, полдору ремонт болбостон, монтип фасады дагы каралып жатат экен. Мындай болгон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга арналган жүрүүчү жол дагы каралып тур. Бүгүн алып сиздерге көрсөтөлү деп атабыз. Мынакей өтө калың жана үстү сыйгалак эмес, быдыр-быдыр болот экен. Эми ким кандай түшүнөт, сиздерге түшүндүргөнгө аракет кылдык.
Ah. Oh. Өзгөрүү бир эле Оштун көчөлөрү же болбосо Оштун региондору гана эмес, дале болсо Бишкектин дагы борбор калаабыз болгон Бишкек шаарыбыздын дагы айланасы тегереги моминтип оңдолуп жасалып, Бишкектин көркүнө дале болсо көрк кошуп оңдолуп жатат экен. Урматтуу улуттук медианын көрүүчүлөрү, Бишкектин тургундары моминтип эс алып аллеяларда дем алып турушат. Ар дайым асманыбыз ачык болсун, мекенибиз тынч болсун. Урматтуу Кыргызстан элим, урматтуу кыргызстандыктар, ар убак алыста болуңуздар, мейли Кыргызстанда болуңуздар, жети дубан ынтымагы ашкерелеп, ынтымагы бекем болсун. Кыргызстаныбыз өнүп өсө берсин дейбиз. Толугу менен жерди сыйрып алып, таман таштарды кайрадан жаңылап басып чыгышыптыр. Илгери мындай болгон сапаты анчейин жакшы эмес мындай таман таштар болгон бул жерде. Булардын көпчүлүгүн алышкан ордуна моминтип бир сонун даражадагы мрамор таштар басылып жатат. Мына арчаларды дагы жапжашыл кылып багбандарыбыз карап, өстүрүп, сугарып, жашылдантып коюшуптур. Азаматсыздар, Бишкек жашыл чарба. Каналыбызды колдоо иретинде подписаться болбосоңуздар, подписка бөлүмүн басып койсоңуздар, биз кубанып калат элек. Анткени бизге чоң жардам берген болот элеңиздер. Аман болобуз, тынч болобуз. Колдоо иретинде лайк басып, ой пикир жазганды унутпайбыз, урматтуу көрүүчү.